Саламатсыздарбы? Каналыма кош келдиңиздер. Мен сиздерге бүгүн тааныштырчу жигит акындык жагынан эле таланттуу эмес, адамдык, инсандык да сапаты өтө бийик, кыргыз элинин чыныгы, патриот, мекенчил жигити десем эч жаңылышпайм. Бул жигиттин аты жөнү Каныбек уулу Мухаммед. Ал 1992 жылы 4 майда жаздын өтө сонун учурунда Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун Ылай Тала айылында төрөлгөн. 1999 жылы мектепке барып, 2010 жылы мектепти бүтүргөн. Жашынан тилеген максаты чоң аалым болуу же чоң актер, режиссер болуу болгон. Азыркы учурда экөөнү тең бирдей алып келе жатат. Андан сырткары Москвадагы мекендештерибизди адал эт азыктары менен камсыздап турат. Учурдун талабына ылайык көпчүлүк мигранттардын катарында Москва шаарында жашап эмгектенет. Бош учурларында элиме аз да болсо пайдасы тийсе экен деген максатта диний, пайдасы бар кыска метраждуу фильмдерди тартып турат. Элибизде Мухаммеддей жигиттер көп болсо экен деген тилек менен Мухаммеддин талантын сиздерге сунуштайм. Жактырган кызым жолукчан, жашоомдун көркү жолукчан, жараткан жазып тагдырга, жашыман сүйүп жолуксам. Ойлонгон кызым жолукчан, ойлордун баарын жорутсам. Ол дүйнө ачат кучагын, окутсам, намаз окутсам. Түш көргөн кызым жолукчан, түштөрдүн баарын жорутсам. Түгөйүм болор бекен деп, түтүнөм жок угуштан. Эңсеген кызым жолукчан, 2015 жолуксам. Элимден жулуу баталып, экөө жуп экен деп уксам. Амин. Пайгамбар Мухаммад эмне деген? Пенделер эй, акылыңа түйчү экенин, пейилиңер кандай болуп баратат, барсылдатып шапалактын дамын жеген. Мухаммад пайгамбар эмне деген? Муунум калчыйт азабын уксам денем, моюн сунчу акча үчүн чабышпачы, мусулманды жаака чабуу арам деген. Арамдан тапкан акчаң ашта болбойт, азапты сезбегендер муну колдойт. Аллахтын пендесимин деген инсан акыл жыйнап пайгамбардын жолун жолдойт. Шайтандын шаан шөкөтү орундалып, шапалактар дозоктон орун алып, селдей болуп элдер турат коштоп коюп, шайтандын кубанычын тагып алып. Кыямат боло берсин эртең деле, калган жашоо болбосо да мейли эле, кырылып сүннөт жолу жок болгончо, кыпындай ыйманыбыз бар кезинде. Мусулмандар сүннөткө амал кылбай, муну көргөн алымдардын ичи сыздай. Өтсө дагы, кетсе дагы, жүрсө керек. Пайгамбардын денеси түз жата албай. Өтсө дагы, кетсе дагы, жүрсө керек. Пайгамбардын денеси түз жата албай. Мусулман бир туугандар, акча үчүн бириңерди жаака чабып, түндөсү көчө бойлоп, түйшүккө кабылышкан, түйүнүп курсагына, түрлөрү бозолушкан. Тентектин сөзүн баалап, термелип байланышкан, тартуулайм айды десе, тез эле алданышкан. Намысын кармай албай, ыйманын баалай албай, ыйлашат канча кыздар, өмүркай карай албай. Кудайдын көзү талбайт, чарчанып уктап калбайт. Кудайдан корккон жандар кулжуңдап жүрө албайт. Ылдыйды ылдый дейли, өйдөнү өйдө дейли. Билмексен эркектер эй, бизде да күнөө дейли. Кыздарды эне десек, карындаш эже десек,
Soykular kaydan çıkmak, kızlarga tiyişpesek. Soykular kaydan çıkmak, hiç kimge tiyişpesek. Жалындаган жыйырмадагы курактабыз, жашыбыздан өз мекенден узактабыз. Жарышып иштин баарын бүтүрүп, жаңыртып жат өлкөнү баратабыз. Күйлөнүп күчкө толгон убактабыз, күйүнүп түркүн ишке байланабыз. Колдорубуз ылай баткак болгон менен, кооздолуп бара жатат айланабыз. Ойлогон максаттар көп алдыдагы, ой менен тосуп келем ар бир таңды. Ойдогудай оңдоп алсак эх ширкин, ош Бишкекти жети областы.